Жолдош генерал 19-берененин долбоордогу 19-16 берене болуп калат экен долбоордо. Г пунктун карасаңыз, Кыргыз Республикасынын президентинин карамагында турган мамлекеттик органдын жетекчиси дейт. Кайсы органдар ошолор? Улуттук статистика ошол кемде ошол органдар айтылат мисалы. Эми ошону жазып койбойлубу? Мына В пунктунда жазыпсыңар го, экинчи пункттун ошол эле 16-беренен баарын эсептеп кетипсиңер. Улуттук банк, шайлоо, БШК, эсептөө палатасы деп. Кыргыз Республикасынын президентинин карамагында аябай көп ишканалар бар да. Ошолордун жетекчилери. Ошолор көп да. Ооба. Эми көптөн баары жазылганда майдалап өзүңүздөр айткандай. Аттестация комиссиясы кимге карайт? Я. Улуттук аттестация комиссиясы кимге карайт? Вакыт айтып атасыз да? Азыр президент указ менен кандай болуп калган? Кандай дайындалат экен? Азыр каралып атты жана. Ошон үчүн так жазылышы керек. Азыр кимге карайт, кече кимге карайт эле? Жанагы жазылып аткан ошосу себеп өзгөрүп кетип атпайбы? Бүгүнкү мисалы бир орган эртеси башкача, ошон үчүн бир өзгөрүү үчүн кайра мыйзамды өзгөртпөш үчүн ошо президент. Азыр ВАК кимге карайт? Я. ВАК? ВАК азыр мен өкмөт председатель Кабмин назначить этип атат азыр. Я. Председатель Кабмин, по-моему, менин билишимче. Жок, закондо ким? Сиздин билишиң, экөөбүздүн билишибиздин кереги жок. Мыйзамды боюнча кимге башыйт? Я. Эгер эртең ошол кабинет министрине, эгер эртең ошол президентке баш ийип калса, улуттук да. Ооба. Улуттук болгондон кийин демек азыр аткаруу бийлигинин башында ким турат? Өлкө жетекчиси. Өкмөт жок да. Кабинет министринин болгон макамы президенттин администрациянын башчысы ал. Болду. Башка макам жок. Кандай болгону да. Баракелде, ошону мыйзамга жазбайсыңар удатом. Эгерде улуттук макамдагы ишканалар болгон болсо, ал кимге башыйт? Могу жерде дүңүнөн жазып койгонсуңар. Президенттин карамагында турган мамлекеттик органдын жетекчиси. Көп да, булундай органдар көп да. Эксперттер карап көрсүн, 3-чү окуудан эгер мүмкүнчүлүк болсо карап көрсүн анда. Эгер ВАКтын төрагасы кирип калган болсо, ВАКтын төрагасында кандай сыр бар? Эч кандай сыр жок анда. Ушул сыяктуу кызматтар көп. Бүгүн ал жака алат, эртеси күнү бул жака киргизип коет. Бир эле токтом менен киргизип коет, бир указ менен. Ошондо мыйзамга эмне келип калат? Кандай болуп калат? Сиздер түшүндүрмөсүндө кененирээк беришиңиздер керек эле. Улуттук мамлекеттик сырлар катары эмнелер кирет? Анын аныктамасы болуш керек. Ага кирбейт. ВАК ага кирбейт. Улуттук илимдер академиясы кимге карайт? Кайда карайт алар? Кабминге карабайт. Президенттин буйругу менен иштелүүчү улуттук макамдагылардын баардыгы ошондой да. Улуттук макам. Филармония улуттук макамбы? Я. Жок, улуттук макамдагылар. Жок, улуттук деген ал жанагы эми үчүн биз майдаланып кетти. Эгер сизге мен башкача келсем болобу өзүмчө ушун сизге консультацияланча түшүндүрүп берейин анда. Башка эле учурда келе бербей, ушу мыйзам боюнча да келсеңер болот мага. Келгиле, рахмат.